Саламатсыздарбы, урматтуу биздин бриллианты командасынын консультанттары. Менин урматтуу командам. Бүгүн биз сиздер менен обратный связга кантип жазсам болот деген суроого жооп издейбиз жана бул видеодон сиздер кантип жазууну үйрөнүп аласыздар. Анда эмесе кеттик. Эң эле биринчи сиздердин телефонуңуздарда меню бар. Менюдан сиздер Google Chrome же болбосо Opera же болбосо интернет деген жер аркылуу сиздер faberlic.com деген сайтка киресиз. Ушул сайттан ачкан соң, азыр ачып алсын, адамдын сүрөтүн бассаңыздар эң чекедеги мындай өзүңүздөрдүн личный кабинетиңиздер чыгат. Личный кабинетиңиздердин эң ылдыйкы жеринде обратный связь деген турат. Обратный связьга басасыздар. Обратный связь ачылгандан кийин сиздер бул жерде өзүңүздөрдүн вопросуңуздарга жооп таппаган болсоңуздар жазсаңыздар болот. Ылдыйга түшө берсеңиздер, не нашли ответ на свой вопрос, написать нам дегенди басабыз. Кара менен жазылып белгиленип турат. И тема выбирать этебиз. Темасы мисалы үчүн дейли отправьте пароль же болбосо любой нерсеңизге, өзүңүздүн көйгөйүңүзгө кыскача тема коюшуңуз керек да. Балким фамилияны туура эмес жазып алдыңыз, балким өзүңүздүн төлөгөн заказыңызды өчүрүш керектир. Эми ар кандай вопрос болушу мүмкүн да, ошону жазасыздар. Мисалы үчүн эң часто задаваемый вопрос парольдор келбей калат да көбүнчө. Отправьте пароль десек болот, мисалы. Энди даяр экен. Бул жерге уже описаниясын эмне үчүн сага отправить этиш керек. Здравствуйте деп жазасыздар дагы, например, да. Здравствуйте. Пожалуйста. Пожалуйста. Подтвердите. Подтвердите. И отправьте пароль. Деп жазып бересиз. Кимге жибериш керек деген суроо пайда болот да турабы? Моя структурага кирсеңиздер, уже ошол адамдын регистрационный номери пайда болгон болот да. 701 710 701 459. Эми пример да, ушул номер деп. Эми кимдин орусчасы жакшы болсо орусча жазса болот, кыргызчасы жакшы болсо кыргызча жазса болот. Бар жок ошол кайсы тилде болсо дагы сиздин описание дегениңиз уже бул сиз эмне деп жазып атканыңыз жөнүндө маалыматыңыз так болуш керек болот да. Демек, бул жерге сиз кандай проблема болсо ошол проблемаңызды так даана жазып берсеңиз, бул жерде данныйлар көбүрөөк важный ролду ойнойт да. Анда эмесе сиздерге ийгилик, ушинтип өзүңүз. Кстати, еще добавить файлы и притащите ссылку дейт. Мына скрипканын сүрөтүн бассаңыз, файл добавить этсеңиз болот бул жерге. Сүрөттөрдү же паспорттарды же болбосо бракованный товар болуп калса ошолорду и отправить этип бересиз. Ошо менен сиздин обратный связьга болгон обращенияңыз бул кабыл алынат. Анан кийин эң ылдыйына келсеңиз, архив обращение, новое обращение, мои обращения дейт. Сиздердин мурдагы кайрылган эмелериңизге жооптор мындай ждет вашего ответа, выполнен деп өзүндө статустарды неме кылып калат. Алып калат да. И архив обращение десеңиз дагы чыгат. Ушинтип өзүңүздүн бизнесиңизди ушул карсаңыз болот. Баарыңыздарга ийгилик, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.